Күн күркүреп жаңгыр төктү. Түрк тилдүү мамлекеттердин сынагында Гүлжигит алдына эч кимди чыгарган жок. Коңур үндүү талант ээси кыргыз түрк тилиндеги ырларды чебер аткарып, калыстар тобунун жогорку баасына татыды. Ошондой эле ал СМС добуштарды да жеткиликтүү топтой алды. Эл аралык аренага алгачкы жолу чыгып жатканына карабай, жаш ырчы элине жеңиш тартуулады. Гүлжигит Калыков Кыргызстан жеңди жана $30,000. Сынак дээрлик 3 айга созулду. Гүлжигит бул мезгил аралыгында нече эндеген толкундо жоопкерчиликти башынан өткөрдү. Акыры ишинин акыбети кайтып, жеңиш менен жыйынтыкталып отурат. Жеңиш ээси бир жума Дубай шаарында эс алууга жетишти. Бул учурда продюсери Канат Култаев экөө клип тартууга да үлгүргөн. Ошентип эли жерине кайтып келген ырчыны жакындары чеке жарыла кубаныч менен тосуп алды. Кыргыздын намысын коргоп берген балама рахмат, Кудайыма рахмат деген болот мен. Жеңиш ээси $30,000 акчалай сыйлык тутуп алды. Эми мыйзамга ылайык бул сумманын 10% мамлекетке берилиши керек. Гүлжигит бул акчаны берүүгө деле даяр. Алыска барып канчалаган эмгек, убакыт сарптап алып келген каражаттын бул бөлүгү пайдалуу жакка жумшалса деген тилекте. Налогко бөлүнгөн каражаттар, налогтун акчалары мамлекеттин иш-чараларына жумшалат деген маалыматтарды уктум. Эгер чындыгында ошо Кыргызстандын жакшыртуу үчүн, Кыргызстанда ушундай патриот адамдарды колдоо үчүн бул акчалар бөлүнсө, биз ал акчаны аябайбыз деп айткым келет. Сынакка катышкан мамлекеттердин айрымдары өз ырчыларын жогорку деңгээлде колдой алды. Мисалы Түркмөнстандык ырчынын жол киреси толугу менен төлөнүп берилген. Ошондой эле сынактын бир бөлүгү Түркмөнстанда өткөн учурда уюштуруу иштерине да мамлекеттик деңгээлде көңүл бурулган. Финалдык турга маданият министри өзү кошо келген. Бирок кыргыз өкмөтү тарабынан мынчалык аракет көрүлбөсө да, Гүлжигит биринчиликти багындырды. Ырчынын даярдыгына коомдук биринчи канал колдоо көрсөткөн. Бардык жерде Гүлжигит абдан жакшы ырдап атты. Ошол өлкөнүн музыкасын жан дили менен берип атты да, ошондуктан менимче бул жеңиш күтүлгөн эле жеңиш. Жогорку кеңештин бюджет жана каржы комитетинин жыйында дал ушул салык маселеси козголгон. Эл өкүлү Мирлан Бакиров киреше салыгын төлөөдөн чет мамлекеттен эл аралык сынактарда акчалай сыйлыктарды утуп келген таланттуу жаштарды бошотууну сунуштаган. Мага ушул биздин мамлекетибиздин позициясы абдан жагат да. Башында эч ким эч качан жардам бербейт. Барып келе берчи деп, же уккусу да келбейт. Анан утуп алгандан кийин эле, кел, алып келсин аны. Мамлекетке берсин анын баарын, кел, алып кел, бөлүшөлүк деген сөздөр чыгып атат да. Албетте, бөлүшкөндөн эч ким качпайт. Бөлүшөбүз, керек болсо бир тыйынына чейин беребиз. Гүлжигиттин бул жеңиши атайдыкынан кийинки экинчи жолку эл аралык деңгээлдеги утуш болду. Таланты ташкындаган мындай жигиттерди мамлекет салык төлөтпөйт, тескеринче ар тараптуу колдоо көрсөтүү чыгармачылыгында артмак. Азырынча бул акчаларды албетте мен ошо жарактууну жаратып ушундай тарбия берген ата-энеме берем. Андан тышкары бир бөлүктөрүн калган акчаларды ушу өзүбүздүн творчествого, жаңгырларды жазып, жаңгырларды элге тартуулап кубантууга жумшайбыз деп ойлойм. Насыйкат Эсенканова, Алтыхан Бабаев, коомдук биринчи канал.